Талас облусундагы эң кооз жерлердин бири мына ушул Эчкилүү тоо. Бул жер Талас облусундагы туристтерди тарткан 4 жай болсо, мына ошолордун бирине кирет. Жылына мына бул жерге 3000ге жакын турист келет. Талас шаарынан 25 километр алыстыкта жайгашкан Эчкилүү тоонун табияты өзгөчө кооз. Тоолору алыстан эле сүрдүү көрүнүшү менен көзгө урунат. Эчкилүү тоодо жапайы эчкилер жана тоо текелери абдан көп байырлаган. Ошондуктан жергиликтүү эл эчкилер көп жүргөн тоо деп атап келишкен. Ушул жер дарбаза таш деп аталат да. Анан эме мунун кызыктуусу көпчүлүгү таң калышат да, муну дарбаза таш деп атайын ушер менен келет. Андан тышкары мынау таштагы моунда оюктар бар. Анан келген адамдар ушул таштан мынау таштарды алып чогултуп беришет дагы. Анан жана Кабага таш ыргытышып атпайбы, ушул сыяктуу көрүшүп, бу жерге дагы таш ыргытышат. Бир жакшы тилектерди айтып кетет да. Ал эми туристтерге да жагат экен бул нерсе. Биздин өзүбүздүн элибизде дагы ушул нерсени мындай кээ бирлер туура кабылдап, мынакей бисмилла дегенде ушул жерден дарбаза таштан кирип баштайбыз. Ошо туристтер менен келгенде кыдырып көрүп, анан бир чоң шаардын суу басып калган, же болбосо бир урандуу болуп калган шаардай экен деп таң калып кетишет да. Менин көз карашымда да ошондой да. Шаарча болгон. Шаарча болгон, бул ушул жерде бир жашоо өткөн. Анан андан тышкары кээ бир варианттарды айтат. Ушул чөлкөмдө Манас атанын сөөгү да коюлган деген дагы бир кептерди айтып калышат. Уламыштар бар. Эчкилүү тоо дегенден кийин Манас эпосунда айтат да, эчкиликтин Каразоо боюн ойдурдум. Ооз жагын көлөтүп, жалгыз киши баткандай, ары жагын көлөтүп, 6000 кой жаткандай. Үстү түшүп кетет деп, алтындан түркүк койдурдум, ичи сасып кетет деп, арчанын гүлүн төктүрдүм, үстүндөгү кара суу ичи менен жүргүздүм деп Канекене айтканы бар. Анан ушул Эчкилүү тоонун ичинде Манас атанын сөөгү деген манасчылардын варианттарынын бар, дээрлик бардыгында ушинтип айтылат. Узундугу болжол менен 50 чакырымга созулган бул тоо кыркасынын айрым чокулары 3000 метрге чейин жетет. Эчкилүү тоонун ичиндеги Нылды ата өзөнү өзүнүн сырдуу коозугу менен келген кишини таң калтырат. Болжол менен 1 километрдей баскандан кийин алдыбыздан мына ушундай таш чыкты. Бул жарылган жүрөк дедизби? Жарылган жүрөк таш деп коюшат да. 3000дей турист келсе, алардын көпчүлүгү жаштар да. Анан көпчүлүгү жаштар, ошол жаштар мунун мына жерде жарылган жүрөк деп атпайбы, ортосу жарака да. Анан ошол жерден кээ бирлер өтүшөт. Кээ бирлер өтсө ошо тилегим кабыл болду деген ишенимдери бар. Баягы мурунку бизден калып келген. Ал эми кээ бирлер келип ортосунда такылып калат экен. Анан кыпчылып калгандар болот. Алар болсо менин бул жер жол берген жок, табият демек мен дагы кийин келишим керек деп кетишет да. Анан негизинен ушул таш мындай деп айтылат да. Таштын, табияттын жүрөгү жарылса дагы адамдын жүрөгү жарылбасын деген чоң маани жатат да. Жарылган жүрөктөн болжолдуу 2 чакырым алыстыкта дагы бир табышмактуу үңкүр бар. Ичинде майда таш жазуулары сакталган. Эл оозунда уламыштар боюнча Манас баатырдын сөөгү дал ушул үңкүргө жашырылган деген да кептер айтылып келет. Мынакей биз келген Нылды ата өзөнүндөгү дагы бир тарыхый жер бар. Бул дагы келген конокторго, туристтерге абдан жага турган жер. Анан бунун ичинде чиймеленген жазуулар бар. Азыр ошону да көрөлү. Мынакей биз кирип келаткан бул атайын бир табигый бөлмө. Ошо табигый бөлмөнүн ичинде мынау төр жактарында
дагы жазылган кичине чиймеленген сүрөттөр бар. Мынакей биз чыгып келген таш бөлмөнүн ичинде үстү жагында баягы жазуулар бар эле, азыр көрүнбөй калыптыр. Ушул жакта чиймеленген баягы таш андан бери канча убакыттар өтүп атат. Жайкысын келсе, бул жер салкын. Бул жерде ысык, ал эми жарым метр киргенде эле салкын. Анан бул жерге келип атайын күн салкындаганга чейин ушул жерде эс алышат дагы. Анан кээ бирлер түнөп калышат, от жашат, анан калгандары келип андан нары тиякта үстүндө көз булак бар, ошол жака чыгып кетишет. Келген эле турист сөзсүз түрдө мына ушул үңкүргө келип, мына бул кереметтүү булактын суусунан ичип, анан ушул сырдуу булакты изилдөө үчүн келишет экен көбүнчө. Бирок бул дагы деле изилденелик экен. Каяктан келип чыгат, кандай? Анткени үстү тоо, эң таң калыштуусу таптаза, анан башкача бир суу экен, Анан мүрөк суусу деп коебу бизде Кыргызстарда. Ооба. Бизде ушул жана 7 кабат жерди жарып чыгып, анан ташты сызылып баардык неме катмардагы элементтердин баарын алып чыккан сууну дарыланган суу деп илгери эсептешкен. Демек бул мүрөктүн суусундай көрүп, туристтерибиздин көпчүлүгү ушуга кызыгып, ушуну изилдешип, атайын тоонун башына келип, ушул жерге келип көрүп кетишет. Бирок дагы деле изилдене элек. Аягы чыга элек дагы. Анан эң кызыктуусу мына бул жерде үстүбүздө тамчылап турат да сууларчы. Эчкилүү тоо келген адамдын элесинде мөлтүр булактары менен да калат. 7 кабат жер астын жарып чыккан тунук, таза суулар бар. Ушул Эчкилүү тоонун үстүндөгү Нылды ата өзөнүндө, Нылды өзөнүнүн эң башындагы кульминация жана туристтерди тартып жаткан бул ушул жерде көздөй болгон бир булак да, суу. Мунун агып кирген жери жок, бирок агып чыккан жери бар да, таң калыштуусу. Анан мунун табиятына таң калышат. Бул кайсы жактан агып келбесе, анан агып атат, эмнеге түгөнбөйт деп таң калышат да. Ушул жерге мен өзүмдүн жашоомдогу тажрыйбамда грузин келгенге жолуктум, немиске жолуктум, англичандарга жолуктум. Дээрлик Кыргызстандын бүт булуң бурчунан келгендер. Бул жерге көп бул жагынан келишет. Таң калыштуусу, алар бул жакты изилдешет да. Бул жакка суу каяктан келет деп, нары тегеректин баарын карап, анан табигат тартылап берген суу экен деп. Бул жөн эле суу эмес, бул адамдын өмүрүнө өбөлгө бөлгөн жердин 7 катмарындагы химиялык элементтердин баарын топтоп туруп, өзүнө күч кубат топтоп туруп келген суу экен деп, анан ушуну билгендер изилдеп келишет. Манас атабыздын баянында мынтип айтылат да, баяндаса кыргызда баасы кымбат сөзү бар. Байкап көргөн адамга баасы кымбат көзү бар деп айтылат да. Демек көз деген ушул да, булар. Демек бул жерде сөздү баркын билген адамдар ушул жерди бир керемет экенин билишет. Муз салып койгондо ичине муздак экен, Ооба. Бул солуйбу негизи? Бул кээ бир учурларда суу такыр жок болуп калат экен. Негизинен биз байкап көрдүк да. Анан быйыл өзгөчө суу аябудан толуп ашып атат да. Суу ичинде азыраак болуп турчу, көп жок эле. Жайында мындан дагы эме болот да, мындай. Муздак болот. Азыр ушунчалык муздак, жайында мындан да муздак. Эми бул керемет жер да. Бул аймакка тынбай келген Камил Мамадалиевдин айтымында Эчкилүү тоо экотуризм үчүн чоң мүмкүнчүлүккө ээ. Таза аба, жапайы жаратылыш, тынчтык издеген саякатчылар үчүн чыныгы табигый аймак. Улуу сөз айтылат Манас эпосунда. Биз баягы кыргыз эли улуу тарыхыбызды Манаска таяйбыз да. Мына ушу Эчкилүү тоонун үстү эмне үчүн Эчкилүү тоо деп аталып калган? Айтат да Манас эпосунда: эчкиликтин каразоо көктү тиреп каркайып, жаткан экен кең талас ала тоодо чалкайып. Адырында аркар бар, будурунда бугу бар, тектиринде теке бар, токоюнда чынары, тоолорунда улары, оролуп чөптөн жүрө албайт бугу марал булары дейт. Демек,
ушул Эчкилүү тоо деп аталып калышынын бирден бир сыры себеби ушул Манас эпосунда айтылганда бул жерде аркар кулжа, эчки жана башка жандыктарды жалпысынан эчки деп атайт кыргыз эли. Ошон үчүн Эчкилүү тоо деп аталып калган. Биз азыр ушундай тарыхый жалпы дүйнө элиндеги туристтерди тарта турган бир чоң мекенде турабыз да. Жайкысын жашыл килемге оронгон бул аймактын керемети тууралуу айта берсек түгөнбөйт. Эчкилүү тоо жөн гана көркөм жер эмес. Бул табият тарых жана уламыштардын гармониясы. Ал келген адамдын элесинде узак убакыт бою сакталат жана аны тажрыйба кылып көргөн ар бир саякатчы үчүн чыныгы кереметке айланат. Көркөм тоо, мөлтүр булактар, сырдуу үңкүрлөр баары бириккенде Эчкилүү тоо чындап эле Кыргызстанды керемет өлкө экендигин айгинелеп турат. Баштадык!